1954 Қошқар районында Қарасу айылында түрелгем. Фамилиям Шапақов Олжабек Момушович. Мен чоң атамдын небересі болам. Шапақ Қырсмен дейтін небересі болам. Сіз Шапақ атаны көрдіңіз да? Мен көріп қалдым. Елес болас көріп қалдым. Осында қанша жаштар еңіз? Мен где-то 2 жыл 3 ай болып қалса керек, 2 жыл 2 ай ушунда елес болас білем да. Ешегіне өңір алып әле, мүрзеге барып әле, ошол апасының жатқан жерінде таяна алып, еркелет ойнап, манас айта берселе отырады. Менің атам, өзінің атамдағы манасчы. Шапақтың ұлы Момуш манасчадағы. Ал атам, мен сұрадым, ата, шу қандай сөз үйрендіңіз, себебі дегенде, манасчы ретке болады екен, баласы үйренгенге. Бирок қанты үйренді деп атаман сұрасам, балам, мен ушу 3-4 жол түшмей кірді дейді. 3 жол түшмей кірді, анан айтпай жүрген атама айтсам, мұрын айтпайды білең. Деп анан манас айтып, атасы баласына манас үйреніп қалған сонан екен. Түшіне кірбесе, мен айттым, ата, бұл қандай? Сіз сабатыңыз қарапша жазасыз, орысша салбайсыз. Бирок ушунда канты үйрөндүң десем, атам бир айтты деди, анан 2 айтты деди, анан үчүнчүсүн өзүм айта баштадым деди, өзүм эле. Анан сизге кандай, көзүңүзгө көрүнөбү? Мындай жок дейт, өзү эле келе берет дейт. Бияка өзү эле жазылып калган дейт, магнитофондо эле келе берет. Ошону эле сүйлөй беребиз дейт. Ал киши тым атамдан, чоң атам канча күн манас айтат десем, балам, бул жарым жыл манас айтат деди. Жарым жыл. Тынбайбы? Жок, эми тынбай эмес, эми чарчап калат да карттан кишилер. Ошондо айтат, анан көбүнчөсүн бул кишини манас айттырабыз деп айылдаштар чакырып, анан кийин айттырып, bir koy soyup, oşon ışkanга çeyin, ıştığından keyin ayttırıp, ошентип, atam ошо жарым жыл манас айтат деген. Анан атам өзү Академия наукта манас айтты магнитофонго. Эми ал киши манас айтып атканда суусап кетет экен. Суу тил ургап, ошондо бир ыстыкан сууну коюп коюп, ошондо тынбай 6 саат айтты, тынбай. Анан чарчап калат, келет, үйдө жатат, анан кайта академияга алып барып коем, мен дагы эле манас айтат. Архивке, пленка архивке сакталып калган. Ошо архивке сакталып, ошо архивден алып чыктып мына бул китептерди. Сиздин атаңыз анда Момуш атанын үнү бар турбайбы? Үнү бар. Академияда бар турбайбы? Академияда бар, архивде бар, ал полностью жазылбай калды. Мына бул жерде көрүп атасыз, мынакей Манас, Семетей, Сейтек. Бирок бул китеп, бул атамдын айтканы, Шапак атамдын айтканы. Буларда болсо, бул полностью чыкпай калды. Анан жанагы Роман деген бала чыгарды, дагы жетишпей калды, дагы калдыктар бар. Аны изилдеп чыгарсак, бул мындан чоңураак, мындан чоңураак. Бул кишинен мындан чоңураак, мынчалык болот деп айтты. Булар болсо баягы тонкийрээк болуп калган, мына бул Манас. Шапактын баласы Момушлар, ушулар ошо атамдын эмелери да, мында изилдеп, архивден карап чыгарсак дагы бул көбүрөөк болот да. Ошол атаңыз сиз менен эми алгычкы атаңыз Момуш ата канчага чыгып каза болду? 86-га чыгып каза болду. Ошо ал киши каза болгондо элдин баары келди, көп киши келди. Момуш ата сизге Шапак ата жөнүндө эмне деп айтып калчу эле? Саякбайга жолугуп, Саякбайдын устаты болуптур деп, анан кийин ал киши көрүп калыптырбы Саякбай атаны? Атам мынтип айтты. Саякбай Каралаевдин үйрөнгөн себеби, Саякбай Каралаев өзү ак өлөңдөн экен, кичикей кез экен. Ошондо Шапак өзүнүн баягы теңтуштар, достор менен жалгыз жүргөн киши экен, жанында дайыма мындай коштоп жүргөн, 2 киши, 3 киши коштоп жүргөн киши экен.
ошол кезде азыркы боюнча балыкчы, илгерки аты боюнча эме мен аны айтпай эле коеюн, жаңы чыккан балыкчы. Ошол жерге келатып, анан кийин кечинде Орто Токой суунун жанында поворот бар, ошон келип кечинде жылкыларын тиги тушап, байлап, эр токумдардын башына жаздап, күбүм кирип калган кез экен, ошондук бир кичикей бала. Ой, ата торпок көрдүңөрбү дептир. Анан кийин саламдашып туруп, жок балам, көргөм жоксуң. Сен эми ушу кесиңде торпок издеп жүрөсүңбү? Деп анан кийин каяктык, ак олоң да, азыр мынакей эч ким жок. Булар тоонун баарын басып келипсиң. Эме тиги чөө жеп кетпейби, азыр чөө көп болгон экен. Кичике бала болсо, анан ал айтпайм, мындай эле чуркап кетем дептир. Чуркап кеткенде караңгыда анакей ак олоң канча, бияга канча. Анан кийин отургузуп алып, ортосуна алып, "И балам, не билгениң бар, анаса?" Мен Манас айтты, түшкө кирип атат. Уже 3-4 жолу түшмө кирди. Анан кийин түнчүндө уктай албай жатам. Эшикке жатканда жылдыздарды санайм, бирок Манас кире берет дептир. Андай болуп туруп алам деп, анан ошондо туруп Манас айткан экен. Кечинде. Күбүм кирип, караңгы болуп баратканда. Кичине бала Манас айтып берип атат. Манас айтып берип, ошондон кийин ортосуна алып жатып, 3-4 ортосуна алып жатып. Ал киши Шапактагы өзү мындай эме киши экен. Торпогу чында эртең менен таң атып турсу торпогу ошол жерде оттоп турат дейт. Анан баягы кичинекей баланы чоңойт. "И балам, бул сенин торпогуң?" Ушу биздин торпак рас болбоду деп көрсө, ал өзү Оля эметкен киши экен. Акырын ошентип анан кийин кана дагы бир айтып көрсө дептир. Анан Шапак мындагы барбы өзүмө деп айтканда, ошондо дагы айтып кетиптир. Анда сен кел, Кара суу, Карой деген жеңге кел. Ошол жеңге келсең, Шапак дегенди айтсаң, баары билет дептир. Анан агасын ээрчитип алып, анда ак олоң аркы Орманхан жак менен түшүп, коктун эле чыгып, анан жанагы Карой деген жерге барып, анан агасын ошондо Шапак, бул бала келдим деп, бозинин ичине отургузуп, бир койду союп, козун союп, ушу бышканча айтып көрөм. Муну бышканча айтам, бышкандан кийин сен айтасың десе, деп айтыптыр, анан макул дептир. Анан айтып туруп, бир кайнаганга чейин ошондон айтып кеткен балам деп батасын берип, сен кыйын Манасчы болосуң, атагын чыккан Манасчы болосуң дептир. Анан экинчи жолу келет. Экинчи жолу келгенден дагы ушинтип жакшынакай айтат. Үчүнчү жолу келгенде бул Саяпай Каралай өзү мындай жаш болгону менен тентек болгон экен. Батасын берип, ошондон кийин Саяпай өзүнөн өзү көбөйүп, Кудай бериптир, ошол үйрөнүп, анан мынакей кыйын Манасчы болуп чыкпадыбы. Саяпай Каралай Манас айтканда, бул жерге отурса ушинтип отуруп тетякка чейин жетет деген. Ошондо атаңыз айтып алган. Ошону айтып, ошону жулууну айтат да. Сен эми чоң Манасчы болосуң. Сен эми бир жерге отурсаң, ушу жулууну отуруп тетякка барасың, айтып отуруп. Өзү да билбей калат экен да, ушинтип катуу күч, эң катуу энергия менен айтат экен да, Манасты дагы. Бул китептерин сиз өзүңүз чыгарып берген турбайсызбы? 150 жылдык болот деп Байкем келди, Токтебек, Исмаил Токтебек, Байкем. Шапактын. Шапак адамдын. Шапагын. Бул канчы жылы? Шапактын балдары болгон. Исактан кийин Момуш, Момуштан кийин Исмаил, андан кийин Молдокул, андан кийин кызы болгон экен, кызы болушулардын китепте турбайбы сүрөттөр, кичине үмүт болгон. Ошол балдарынан только Момуш эле жугуптур, Манас айткан. Башка эч кимсине жукпаптыр, бирок аны чала айтат, толук айтпайт, Токтебек Байкеме да жугуптур, ада Манасты айтып калчу эле. Анан ошо 150 жылдыгы болот деп биз ошо камындык, анан кийин
Ошо кайсы жыл болду? 150 жылдуу болгондо. 87 88 уже несмен чыгып кетти, чын айтканда. 88-87. 1987. Анан бияка келип атамдын немесин сүрөтүн алып, байкем айттым, бул киши мынакей аты дагы көчөсү да коюлуп атат. Школдун аты, биздин айылдык школдун аты ошо Шапак Ырсмендиевдин атынан. Анан бул Бишкекке да мен улица койдурдум, Манасы Шапак деп. Шапак Ырсмендиев көбөйүп кетти деп, бирөөлөр эме чыгып деп Манасы Шапак деп тиги депутаттардан, өзүм депутат болуп жүрдүм, аны сурасам, муну койбойт. Андан көрү сен Манасы Шапак десең, анда болушу мүмкүн деп, ошо бул Көкжер айылында Манасы Шапак деген ат бар, көчө бар. Анан ошо 150 жылын 2 бүйүс жазаттык. 2 бүйүс. Эстелик. Анан бирөөнү Кошкор район немесине койдук, жанагы эки Карабак деп коет, ошондо жалаң эстеликтер турат да, жанында клуб бар, эме бар. Ар бирөөнү школдун алып барып коюп, 150 жылын өткөрүп, 20 боз ит тегип, элдин баары келип, көп эл аябай көп келди. Бияктан депутаттар дагы барды, губернаторлор да келди, акимдер да келди. Эми бул кишинин тааныган кишилердин баары келди. Ал жерден ошо батасын алам деп мен, байкем, биздин семьябыз, бир туугандарыбыздын баары ошондон анан 150 жылды өткөздүк. А дегенде латын менен жазылып калыптыр, Шапактыкы. Аны орусча которуп, латын менен кыргызча которгондо жакшы которулбай калат. Мааниси жок, укуктуу болбой. Муну орусча которуп турган, кыргызча которгондо так которулат экен да. Мында жазылганда башкача болуп жазылып калат экен, латын менен кыргыз. А орусча которуп туруп, кыргызча жазганда так даана элге түшүнүктүү болуп калат экен. Ошондон анан кийин котортуп, жанагы Ураман деген жигит ошол баарын ошо печаттеттирип, онун баарын ошол киши жазылгандан кийин ошол бүт баарын жазып берди. Каражатын сиз төлөп бердиңизби? Бул китептерге каражаттардын баарын мен төлөдүм, бүт. Жанагы уюштурган байкем болду, алар дагы баягы элдерди. Анан ДРС спортко чакырдык. Ушундай Манастын 150 жылы болгондо келип бергиле деп. Классташтарга, досторго бетар чыгарып, анан элдер келип берди. Ошондон түшкөн каражатты ушул жака киргиздик, жана тоюна. Анан тууган уруктар бар, алар жардам берди. Байкем экөөбүз жүгүрдүк. Ушун ушинтип китебин эстелик үчүн чыгарып калдык. Ырсмендиев Шапактык, бул архивден алынган айтыс боюнча. Бул болсо Шапактын уулу Момуштук. Бул тиякта дагы магнитофондо жазылып турат. Бул дагы экөө үчөө бирдей китеп болот деген. Була чоң болот. Эми дагы Кудай буйрса аракет кылып, ушу китепте дагы 150 жылды болот деп шашып калдык. Шашып калган үчүн бул Момуштук кичирээк болуп калды. Бирок варианттары башка. Шапак менен Момуштун айтканы эки башка окшошпойт. Мунун дагы Манастын айтсаң бири-бирине окшошпойт, варианттар башка. Таң каласың да. Ушу ыр жазса, эме жазса баары тең баягы эметет го, булардыкы канчалык неме жазса дагы бири-бирине окшошпойт экен. Эки башка. Сюжеттери бирдей. Анан сөздөрү башкача. Ушундай экен. Атеги Семетейчи ага. Семетей да ошондой. Кимдики автору ким болот? Манас Семетей Сейтек деген үчөө тең Шапак жазган. Бирок Момуштукда Манас Семетей Сейтек, бирок варианттары экөө окшошпойт. Эки башка. Илимдер академиясында жазылып калган, академия наукта айтышы мурун. Азыр Илимдер академия болуп калбады. Бирок магнитофон жазылганы чыгарымга калып калды да.
Ошондо көрсөңүз, мынакей 6 саат тынбай айтат, магнитофон. Пленкалардын баарын которуп турганда, улам пленкаларын которуп, чоң пленка болгон аябай. Ошо чем мынтип жазганга караганда, Момуш атамдыкы буга караганда көбүрөөк болсо керек деп ойлойм мен. Сиздин мисалы үчүн балдарыңыз же неберелериңизден дагы ошол Манас дүйнөсүнө жакындар барбы? Мен эми полностью айта албайм, бирок баягы аян берет. Аян. Сизге? Мага аян берет. Аян бергенде ушу иш жүрүп кетет да. Мындай да көзгө көрүнбөйт, бирок иш жүрүп кете берет. Бир жолу мынакей аян болгондо мындай түш көрүп же мындай сезим аркылуу түшкө кирет, кээде сезим аркылуу. Атаңыз же чоң атаңыз келет. Атам айткан. Бу сразу жок жети баладан атадан кийин деп айтты эле бир жолу. Ошол эсимде калды, жет. Кайталанат деп. Кайталанат деп. Манасча. Балким мен балам баласынан чыгабы. Сиз кантип үйрөнүп калдыңыз? Мына Шапактын баласы Момуш болуп айтып атпайсызбы? Десем, бул Манас айс өзүнчө бир мына кайберен деп айтпайбы? Мына көзгө көрүнүп касиет, кайберен деп айтчу. Касиет кайберен деп. Ушундай көзгө көрүнөт, кайда жок болуп кетет. Көзгө көрүнөт, кайда жок болуп кетет. Кайып дүйнө деп. Ушинтип айтчу эле мага.